Özgön ketebиз, özgön. Özgöндөн Бишкекке кетебиз, Бишкекке. Ассаламу алейкум, урматтуу калайык журт. Саламатсыздарбы? Барыңыздарга сүйүнчүлүк кабар бар. Бишкек шаарынан Özgөнгө, Özgөндөн Бишкекке атайын маршруттук линия ачылды. Эми сиздер дал ушундай спринтерлер менен, дельфиндер менен ушундай маршруттук каттам менен жол жүрсөңүздөр болот. Баасы дагы такси баасынан арзан. Андыктан ушул чыгарылышты аягына чейин көрүңүздөр. Биз азыр Бишкекте жаңы Батыш автобекетине келдик. Özgөнгө унаалар, Özgөнгө маршруткалар жыла турган жерге келдик туугандар. Бул жерде азыр 4-5 унаа турат. Айдоочулары дагы маршруттук линиянын жетекчиси дагы ушул жерде турат. Мен ушул жерде сиздерге керектүү болгон маалыматтардын баардыгын берейин. Жамаат дагы ушул жерде. Кандай гана суроо болсо, буюрса ушул чыгарылыштын аягына чейин жооп аласыздар. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Ден соолуктар жакшы? Кандай жакшы жүрөсүздөр? Жолго даярсыздар иншалла. Кулай буйруса. Ушул Özgöндөн Бишкекке, Бишкектен Özgөнгө коюлган жаңы маршруттук каттамдын линиянын жетекчиси Кылыч агабыз. Азыр ушул агабыздан сурап билели. Бул жаңы линия катары ишке кирип жатат. Эл үчүн аябай ыңгайлуу болуп турат. Анткени таксиге салыштырмалуу, дагы бир жолу кайталап айтам, баасы бир кыйлага арзан. Ушундай? Ушундай. Кана каттам качан ачылды эле, Кылыч ага айтып берсеңиз. Каттам негизи 1-майдан баштап ачылган. Ошо 1-майдан бери эле жүрүп атабыз. Эми толук каттам жүрө алган жокпуз. 2-3 күндө бир жүрүп атабыз күн сайын эле. Бирок толук каттам жүрө элекпиз. Кудай буйруса эртеңден баштап толук каттам жүрөбүз. Буйруса толук каттам жүрөбүз. Жалпы канча машина койдуңуздар? Жалпы азыр бизде 8 машина бар. Кудай буйруса жетишпей калсак, дагы машиналарды алганга даярбыз. Айдоочулар, айдоочулар стажы боюнча айтып койсоңуз. Айдоочулардын стажы 10 жылдан бар, бирок негизи биз жумушка алып атканда 5 жылдык стаждан жогору алабыз жумушка. 5 жылдык D категория 5 жыл болуш керек, 5 жыл иштеш керек. Башка тармактарда, шаардын ичинде же башка жерлерде. Ошондо гана биз 5 жылдан кийин жумушка алабыз, междик болот. Бул маршруттук каттамдарды, унааларды линияда бир эле жалгыз айдоочу айдайбы же экиденби? Негизи экиден айдаш керек. Азыр убактылуу жумуш жакын эле болгонуна ылайыктуу бирден. Кээде жанына бир водитель кошот, экиден айдайт, кээде бирден айдайт, ушундай болуп калат да эми. Постоянно экиден жүрө албайт болсо керек, кээде экиден, кээде бирден жүрөт. Ар бир унаада канчадан орун бар? Ар бир унаада киши кетет? 16 киши. Кээ биринде 17 месте болуп калат, кээ биринде 16 месте, кээ биринде 18 месте болуп, ар кандай да эми. Негизи мизам түрүндө 16 месте менен катташыбыз керек. Унаалардын техникалык абалы кандай? Унаалардын техникалык абалы Мерс, спринтер, дельфиндер экен, ооба. Техникалык абалы. Техникалык абалы өтөбү? Техосмотрдан обязательно өтөт. Техосмотрдан өтүп, текшерип, транспорт инспекция текшерип, бүт документтерин тактап гана биз жолго чыгарабыз. Ансыз эч качан жолго чыгара албайбыз. Линияда бүт бар документ менен толук камсыздап анан чыгарабыз линияга. Ансыз чыгарбайбыз. Эми бул маршруттук каттамдын линиянын жолго чыгышы саат канчада жөнөйт бул жерден? Канчада келип, мисалы, маршруттук каттамдан орун алып калышыбыз керек? Эми 6:30 баштап келип, орун алып калсаңыздар болот. 7:45 Бишкектен жөнөп кетет. 7:45 Бишкектен Özgөнгө кетет. Özgöндү көздөп жөнөйт. Özgöндөн бери көздөп 7:30 жөнөйт. Демек 7:45 Бишкектен 7:30 Özgöндөн жөнөйт, ооба. Бишкектеги дареги мына Батыш автобекети, тагыраагы бул жагы Фучик жактан келет. Ал эми бул жагы Молодая гвардия жактан келет. Жогору жагы Кулиевадан түшүп келет. Ош базардан Ылдыйга. Батыш автобекети Бишкек шаарындагы 2 автобекет болсо, ошонун жаңысы Батыш тарабындагы автобекет. Западный автобекет деп аталат. Бул жактан, пост жактан киргенде автобекеттин артында автобустар каттаган жер бар, мына жакта Россияга, нарак берака чоң автобустар кетет. Алматага, ушул автобустарга жакын жерде ушул навестин эле күн батыш чекесинде болуп калат экен, ооба. Күн батыш чекесинде. Бул жерде мына Кербен, Алабука, Сары Челек, башка Жалалабад, Базар Коргонго кете турган линиялар бар экен. Ушулардын катарында ушул Özgön унаалары турат. Özgön унаалары. Ал эми Özgöндүн кайсы жерине барабыз? Özgöндөн автобекеттен жылабы кайерден жылат? Özgöндө өзүбүздүн эле Ош Бишкек трассанын боюнда, Ош жактан келе жатканда сол жакта жайгашкан
Өзгөн базарынын дарбазасы десем туура болот. Эки мунаранын жанынан Ош Өзгөн маршруткасынын аркасынан Өзгөн Бишкек маршруткасы ошол жерден маршруттук каттам жолго чыгат. Повороттон экен, Повороттон. Асма көпүрөнүн бир аз эле асты. Асма көпүрөнүн бир аз алды жагы. Але пакта сатканын тушунар экен, Ошонун напротив. Болду туугандар. Ош тараптан келатканда подъемдон чыгып эле светофордон өтүп эле барып бурулганда туугандар. Ошо повороттон экен да. Эми ал жерде эрте менен жылат экен да, туура? Эрте менен. Эрте менен. Жакшы. Өзгөндөгү дарегин дагы билип алдык. Стаж боюнча сурадык. Эми жол акысы кандай болот? Жол акысы 900 сом. 900 сом. Бишкектен Өзгөнгө, Өзгөндөн Бишкекке 900 сом. Телефон аркылуу телефондордун номерлерибиз болот. Номерлер аркылуу байланышып, орун алсаңыздар болот. Кайсы убакыт чалсаңыздар биз даярбыз. 900 сом. 900 сом жол акысы. Кылчага бул маршруттук линиялар атайын ушу транспорт министрлигинин тиешелүү мекеме ишканалардын баягы уруксаты, лицензиясы менен коюлган линия да? Конечно. Мыйзамдуу. Мыйзамдуу. Бүт баары мыйзамдуу. Лицензия бүт баарында колунда кагаздары бар, схема, график, путевка бүт баарында бар. Мыйзамсыз биз машина чыгарбайбыз. Бүт баары мыйзамдуу. Жакшы. Бул машиналардагы мындай да, мен бир эки суроолорду тактап алышым керек. Анткени буга чейин өткөндө ачыгын айтайын, Ош Бишкек каттамы ачылганда ушундай спринтерлер каттайт деп биз Оштон көрсөттүк эле. Бирок ошол линиянын жамааты бир аз мени шерменде кылды элдин алдында. Анткени тиги өздөрү айткан унаалардын бардыгы сидениясы жатпай, экиден айдоочу айдабай, бир аз тура эмес кылып коюшту. Сиздерде андай жагдай болбойбу? Бизде андай жагдай болбойт. Мен ачыгын эле айтайын. Машиналарды 100% бардыгынын сиденасы жатат деп айта албайм. 50%-inin сиденасы жатса, 50% машинанын сиденасы жатпайт. Мындай нерсени ачык эле айтыш керек. Эртеңки күнү сиздер бизден требовать этесиздер. Ошон үчүн жарымынын сиденасы жатса, жарымыныкы жатпайт. Эми Кудай буйрса баарынын сиденаларын жаткырганга аракет кылабыз. Буларда ошого интереси бар. Эми бүт нерсе акырындык менен болот. Сразу болбойт. Акырындык менен бүт нерсе болот. Мына Кудай буйрса жаңы ачтык маршруту мына 1 ай, 1,5 ай болду. Кудай буйрса баары жакшы ордуна түшөт нугуна деп аракет кылам мен ага. Өзүм как жетекчи катары мен аракет кылып баарын текшерип турам. Өзүм келип, өзүм узатып текшерип турам ушул жерде. Иншалла. Жакшы экен. Унаалардын бир экөөсүн көрүп коелу эми. Болгонун болгондой дегенде туугандар кээбирлеринин сидениясы жатат экен. Мерседести көрүңүз биринчи. Жатпайт экен. Мисалы мына бул кадимки спринтер экен. Спринтерди көрүңүз. Канчанчы жылы чыккан машиналардан жогору дедиңиз? 2015 бул. 2015. 2008тен өйдө машиналар. Мына сиденияларын карап алыңыздар туугандар, көрүп турасыздар. Кээбириники жатат, кээбириники жатпайт. Эми мындай көрүп турасыздар, болгону болгондой айтып атат да. Туура кылчыгы? Туура. Жакшы, мына зато жан тараптарында кээбирлер подбалконниги бар экен, аркасы, спинкасы. Мына жатат экен мисалы, Жолдолар жатат экен. Бүт эле жатат экен. Бул спринтердики жатат экен. Кээбириники жатпайт. Ону ачык айтыш керек. Жакшы, мынау терезелер дагы ачылса керек, Ачылат. Люк ачылат. Люктары бар экен. Эми көпчүлүк кээбирине люкту ачсаң жагасың, кээбирине жакпайсың. Ар кандай да, бирөөнү ач десе, бирөө ач десе, бирөө жап дейт. Ар кандай көпчүлүк 20га жакын адам жүрсө. Так. Өтө жакын коюп алыптыр. Мунаны көрүп коелучу. Так, мына кимдики? Эрнистиги. Бул сиздикиби? Айтай бериң дедим. Так. Бул жаңы Рекс экен, а? Рекс. Дельфин. Дельфин. Аркасы дагы мына тепкич болуп чыгат турбайбы, а? Аркада кеңири өзү Кылчака. Бул алыска каттаса эми жок дегенде бир кеминде 8 саат да. Атак 9-10 саат жүрө турган линия, туура? Ана көпчүлүк бир ырдап, бака-шака болуп, бири-бири менен таанышып ушинтип сонун кетсе керек, а? Ошондой кетет, Мен өзүм деле алабукалыкмын, алабукага барып жүрөм. Кээде эми өзүм жеке менчик машинам бар, аны менен барбай кээде ушулар менен интересно да, көп эл менен кеткен, кызыгып, сүйлөшүп, ырдап, чогулуп дегендей таанышып, сен айткандай. Ушинтип кетебиз, жакшы аябай. Көпчүлүк кеткен жакшы. Анан бунун бир жери бир аз жеңил машиналарга караганда удобный да. Мен өзүм деле степ менен кетсем, кысылып калам ортодочу. Же объем чоңбу өзүм түшүнбөйм. Мында бу менен мындай эки киши отурсаң дагы бир аз мындай ары бери бутуңу бул жака кылып кичине кеткенге удобный да спринтерчи. Сүйлөшүп, Ошон үчүн удобный.
деп ойлойм мен өзүм. Эл кандай ойлойт аны. Магнитофон, колонкалары иштесе керек, бардыгында. Иштейт бардыгы, магнитофондору бар. Колонкалар. Кээ бир машиналарда телевизорлор бар. Жолдо мындай токтотобу, супу ичкенге? Токтотот. Обед как положено 1 саат жолдо. Обедке кайсы жерлерде токтойт эми? Ушу Чычкан сайда токтойт. Чычканда токтойт, Чычканда. Чычканда кайсы кафеге токтойсуңар? Чычканда Аксы деген кафеге токтошот, 1 саат как положено дем алышат, суу ичип, элдерди айбери басып, эс алып чыгышат. Анан көпчүлүк эл намаз окугандар болсо намазын окуп чыгышат. Көпчүлүк эл суу ичебиз десе сууга токтоп деле беришет. Вообще токтобой мындай укпай койбойт, угат элди. Эл тарткандан кийин элдин да көңүлүн карап иштеш керек. Негизи мен ошондой да. Элдин да көңүлүн караш керек. Элди тартып атабыз, элдин көңүлүнө карап басып туруп токто деген жерде анча-мынча токтоп койсо боло берет. Ичинен анча-мынча бирок шашкан кишилер деле чыгат. Алар эми көпчүлүккө баш ийет. Айла жок. Туура. Анан кымызга да токтошот. Суу самырда бир боз үйгө постоянно токтошот. Ары келип атып да токтойт, бул келип атып да токтойт. Жакшы экен, жакшы экен. Ал жерде да бир жарым саат турушат. Кымыз ичкен кымыз ичет, суу ичкен суу ичет, чай ичкен чай ичет дегендей, көк чай ичет, башы болгондо бутулду жасып. Жакшы экен. Убактылуу эле жакшы эле келишет буюрса. Биз экранга телефон номерларды белгилеп коюп жатабыз. Ошол телефон номерларга чалып, байланышып, алдын ала баягы орундук брондоп ушундай кылсак болот, обязательно. Алдын ала номерлерибизди таштайбыз телефонго, чалып, өзгөндөн да Бишкектен да чалып, орун бронить эте берсеңиздер болот. Боло берет. Баягы акчасын алдын ала, мисалы, М-банкка которуп М-банкка которуп койсо да болот, онлайн М-банкка которсоңуздар боло берет. Мына ал машинаны да көрүп коелучу. Бул дагы мына Дельфин экен, көрүп турасыздар. Бардыгы мына телефондору да жазылыптыр өздөрүнүн, айдоочулардын. Биякта мына музыкалары менен го, телевизорлору бар. Жакшы. Бул дагы мына көрүп турасыздар, Кенен экен. Ушу минимум 16 местадан баштап 18-19 местага чейин болот экен да. Машинанын баягы чоң кичинесине карап кетет экен да, туура? Ооба. Үстүндө полкалары бар экен. Карап эми айдай бересиздер, чыга бересиздер туугандар. Баягы сиздер кызыккан суроолордун бардыгына жооп алдык окшойт. Негизи эл үчүн, элдин чөнтөгү үчүн аябай жеңил линия ачылып турат туугандар. Андыктан ушу өзгөндөн Бишкекке, Бишкектен өзгөнгө каттоочулар болсо, мына сиздер үчүн ачылган, сиздер үчүн коюлган линияда, маршруттук каттамдарда жүрсөңүздөр болот. Мен анда ийгилик каалайм, Кылчага. Ден соолукта болуңуздар. Жалпы айдоочулук курамга ийгилик каалайм. Эми бир нерсени эске салып коюшубуз керек. Бул деген техника туугандар. Бул деген техника. Жаңы заводдон чыккан техника деле баягы Алланын каалоосу менен кээ бир жерде бузулуп калышы мүмкүн. Туура? Бул техника туугандар. Анан келип бир жерде жолдо келатып бир жерде бир жери тык этип бузулуп калса, баллону жарылып калса, Кудай сактасын эми бир нерсе болсо, баягы Алладан көрүңүздөр. Бардык нерсе Алланын каалоосу менен туугандар. Туура? Өзүңүздөр дагы мына жолдо жүрөсүздөр. Ош Бишкек бул кандуу жол. Жолго чыгарда бир аз садака берип, дуа кылып, намазыңыздарды окулуп, ушундай жол менен чыксаңыздар, иншалла сиздер мал мүлкүңүздөр, өзүңүздөрдүн тулку бой денеңиздер, өзүңүздөр Алланын аманатындасыздар туугандар. Ийгилик каалайм анда. Бар бололу, аман бололу. Рахмат Такул дагы. Эл үчүн жакшы иштесин. Эл үчүн ар дайым биз кызматтабыз. Рахмат. Бир нерсени айтып коеюн, азырынча бирден гана машина коюпсуздар, Анан көбөйсө, мисалы Өзгөн району бүт эли каттайт, туура? Оягы Каракулжа Алайкуудан бери келет. Туура? Көбөйтөсүздөр? Дополнительный коебуз, аракет кылып кое беребиз, дополнительный коебуз. Жакшы экен. Анда каттоону баштай бериңиздер. Ийгилик каалайбыз. Аллах таалам ким жолго чыккан болсо, баарыңыздардын жолуңуздарды жол аманынан берсин. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.